Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, өнөр көрсөтүүсүндө кайрадан ишемби күндө жолугуп турабыз. Бүгүнкү көрсөтүүсүндөгү каарманы сонун талант, жаш десек болот, өзүнүн эмгегин бүгүнкү күндө кылып келе жаткан комузчу Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын ырчысы Акмарал Турдубай кызы болмокчу. Андыктан саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз биздин көрсөтүүгө. Мынакей көпчүлүктүн суранычы боюнча сиздин талантыңызды бүгүн өнөр көрсөтүүсүнө чагылдыралы деп турабыз. Акыркы жылда мына кырдаалдан мурун көптөгөн эмгектерди кылдыңыз дегенди, эмне жаңылык кылдыңыз, өзгөчө сүрөттөрдү, өзгөчө ырларды угууга жетиштик эмгектер жакшы болду окшойт. Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы. Бул жылы 2019-жылы мен жаңыдан бел байлап чыгармачыл чөйрөгө жаңы дем, жаңы күч менен кирип баштаганмын. Кудайга шүгүр. Мына 1 жыл убакыт болуп калды. Ошол ичинде көп дей албайм, бирок кыйла бир топ эле ийгиликтер жарата алдым. Сен айткандай ошол жаңыр, көбүнчө ошол өзүмдүн стилимди таппай жүргөм. Кандай ырлар жарашат, кайгылуу, шаңдуу, элдикпи, ушул ар тараптуу ырлардан ырдап көрдүм. Анан ошол акырындык менен өзүмдүн стилимди таап келе жатам десем дагы болот. Жакында эле 1 жума болду. Дагы бир жаңы чыгарма жарык көрдү. Ошо түрк элинен которулуп, Ай үзүлүм деген чыгарманы жарыкка чыгардым буюрса. Сонун. Ошол жакшы жаңылыктарым бар. Сонун, эмгек кылганыңыз көрүнүп турат, айткан сөзүңүздө эле. Анан табиттим, эми кандай ырларды жакшы көрдүм деп жогоруда айттыңыз да. Демек сиз муңдуу ырлардан алыс экенсиз да? Албетте. Жүрөгүңүз шаңдуу ырларга жакын экен. Анан дагы көпчүлүгү өзүнүн жанагы кеңеш берүүчү адамы болот дегендей. Чыгармачыл инсандарда мисалы сөз түрдө бир адамдын багыты менен кетиш керек деп ойлойм да. Сиз ким менен кеңешесиз, же болбосо ким менен акылдашып, мына ушул нерсени кылсам туура болот, же болбосо мына ушул ырды ырдасам туура болот деген ойду ким менен бөлүшөсүз? Ооба, чындыгында бул чыгармачыл чөйрө өтө кызыктуу жана түйшүктүү тармак. Бул чөйрөдө чыдаган гана адам иштеп кете алат деп айта алам. Бул өнөр катылуу сезимдерди таап ачкан сыйкырдуу ачкыч сыяктуу болот экен. Ошол өнөрдүн арты менен силердин эфириңерге тартылып, тел аркылуу элге таанылып келе жатамын. Кудай буйрса, Кудайга шүгүр. Эми бул чыгармачыл чөйрөдө мен дебестен биз деген нерсе жакшы болот экен, себеби бир баш жакшы дейт, эки баш андан жакшы. Андан да жакшы дегендей. Ошол өзүмдүн устатымды тандап, Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери, мен үлгү туткан, мен күмүр туткан эжем Динара Тилекееванын кеңешин алып, ошол эжени устат катары көрүп, устатым болуңуз деп суранып, азыркы учурда ошол эжемдин шакирти болуп дагы келе жатам десем болот. Албетте, кандай чыгарманын үстүндө иштейин, кандай форма тиктирбейин, кандай эмне чыгармачылыкка жаңылык киргизсем, сөзсүз түрдө кеңешин сурайм. Сиз эми бир топ эле чет жаккаларга дагы чыгып өзүнүн атын таанылып келатат. Динара эженич, аны ошо билген адам катары сөзсүз сураймын. Өзүнүн кеңешин айтат. Аны жарашпаса, Акмарал сага жарашпай калды, башка карап көрөлү деп ачык айкын сүйлөшөбүз. Жарашса сонун, ушундай деп ошол айтып турат. Анан дагы бул аял кишиге бул чыгармачыл чөйрөнү көбү сунуштай бербейт да. Мисалы мугалим бол дейт, же болбосо дарыгер бол, элге пайдаң тиет депчи. Сизде кандай тандоо болду? Биздин билишибизче башында кесибиңиз башка болчу. Бул чөйрө сизди тартып кетти десек болот да. Баары бир өзүнүкүн алып дегендей. Бул чөйрөнү чындыгында ата-энем каалаган эмес. Башында жаңы ушул окууга тапшырып атканда атам дарыгер бол деп сен айтмакчы. Биз оорусак, үйдө эң кичүүсү болгондуктан мени баягы турмушка чыгып кетет, бул бизден алыстап кетет деп ойлогон эмес окшойт. Анан биз ооруп калсак өзүң карайсың, өзүң дарылайсың деп айтат. Атам ошентип айтчу. Анан окууга тапшырганы келгенде эле маданият техникумга тапшырып, ошол жерде окуп калдым. Аны бүттөн кийин атамдын кыялы боюнча, атамдын каалоосу боюнча дагы бир башка тармакта окуп, ошол жакта иштеп көрөйүн деп, анан журналистика адистигин тандап, ал жактан билим алдым. Ал эми журналистика тармагында деле иштеп көрдүм, бирок өтө оор.
өтө мындай кылдаттык менен иштетилген жумуш экенин көзүм жетти. Бирок өзүмдү сынап көрдүм. Ал тармакта деле. Ал тармакта да сынап иштеп көрдүм, бирок сен айтмакчы баары бул музыка менин жан дүйнөмө сиңип калгандыктан бул жакты мен таштап кете албадым да, ушул жак басымы көбүрөөк болуп кетти. Алма сабагынан алыс түшпөйт дейт го. Сиздин өнөр жолуңузга келип калыш үчүн сөзсүз түрдө бирөө себепчи болсо керек. Же болбосо ата журттан, же болбосо тага журттан дегендей. Ушундай чыгармачыл адамдар барбы? Жакшы суроо болду. Чындыгында үй бүлөдө 7 тууганбыз. 3 эжем, 3 агам бар. Мен кичүүсүмүн. Атам билим алып, ошол музыка тармагында окубаса дагы табияттан таланты бар болчу. Комуз ойночу, анан орус элинин балалайка деген 8 кулдуу аспабы бар. Ошол аспапты абдан жакшы ойночу да. Бизге көбүнчө ошол Индия элинин музыкаларын, кинодогу музыкаларды келтире ойноп, анан бизди абдан ырдатчу. Ошол атаман өткөнгө деп ойлойм. Ата кесип деп. Комузду дагы алгачкы жолу колума карматкан атам болгон. Сонун. Анда келиңиз, ошол сиз менен ар дайыма дос болуп жүргөн десек болот. Кыргыздын улуу аспабы комуз менен жалпы көрүүчүлөргө бир сонун чыгарма аткарып берсеңиз жакшы болот эле. Анткени көпчүлүгү комуздун коштоосундагы ырларды сагынып калган учуру. Жакшы болот. Анда жалпы мени көрүп жаткан күйөрмандарыма, жакындарыма, ушул өзүм жакшы көрүп ырдап жүргөн Ак таңым деген чыгарманы аткарып берейин. Сездиң бекен жүрөктө бир сыр барын, арзу эмес жөн гана мен кумармын. Көңүлдөгү арзумду айта албай, карагаттай көзүңдөн, жалжылдаган көзүңдөн бир курадым. Күттүм эле сагынып келдиң мени, көңүлүмдөн кетпеди сүйүүдеми. Баягыдай бажырайып күлүп койчу, жазылсынчы бир жолу, ачылсынчы бир жолу сүйүүчерим. Баягыдай бажырайып күлүп койчу, жазылсынчы жолу, ачылсынчы бир жолу сүйүүчерим. Ушул сезим жүрөктүн түнөгүбү, же жаштыктын жарк эткен илебиби. Аттырдым мен аппак таңды өзүңдү ойлоп, берчи мага ак таңым, айланайын ак таңым тилегимди. Аттырдым мен аппак таңды өзүңдү ойлоп, берчи мага ак таңым, айланайын ак таңым тилегимди. Берчи мага ак таңым, айланайын ак таңым тилегимди. Ой, Азамат Сынакей, сонун чыгарма болду. Жана кесиптин кызыктуу жана оор жагы болот дейт го. Сиздердин кесибиңиздердеги оор түйшүктү бөлүшө кетпейсизби? Эмнеси оор деп ойлойсуз да, мисалы? Бул чыгармачылык эми оор тарабы чынына келгенде
эгер өзүңдүн өнөрүңдү элге өзүңдүн оюңдагыдай өзүңдүн оюңа купулуңа толоорлук деңгээлде тартууласаң бул кыйынчылык деле туудурбайт. Анан башка тараптан алганда кыйынчылыктары эми ошол жаңы чыгарманы жаратууда ошол чыгарманы элдер канчалык деңгээлде кабыл алат, канчалык деңгээлде элдин купулуна толот, мен ошол жактан кыжалат болуп ойлоном. Анан көпчүлүк эле сын пикирди кабыл алышы кыйын болушу мүмкүн, теригиши мүмкүн, ыйлашы мүмкүн. Сизде кандай болот? Мисалы, сын пикирди кандай кабыл аласыз, же болбосо ыйлайсызбы сиз деле дегендей да? Мен ошол айтат го, чыгармачыл инсандардын сен деле чыгармачыл инсансың. Жүрөгү назик. Абдан жакшы билесиң. Баары эле айтат жүрөгү назик депчи. Бирок чынында эле. Чындыгында чыгармачыл инсан болуш өзгөчө нерсе. Ар бир эле адам чыгармачыл инсан боло бербейт. Чындыгында. Анан албетте жүрөк бар экен, ыйлайбыз. Мен ошол өтө сүйүнүп кеткенде чындыгында сүйүнүчүмдөн ыйлап көзүмө жаш алган учурлар болот. Мынакей бир жакшы жаңылыктарыман мактана кетейин. Нуртилек деген Жанышбаев деген бир таланттуу жигитибиз жаңыдан кадам таштап ушул чыгармачылыкта өзүнүн ордун табам деп келатат. Ошол инебиз Аман деген ошол клип дагы тартат, фото дагы кылат, өзүнүн таланттуу жигит, аранжировка жасайт. Ошонун өзүнүн сөзү дагы болгондо дагы ошол балага таандык. Ошол чыгармага башкы каарман болуп тартылып бериңиз деп менден суранышты. Ошону тартылып бердик. Буюрса чыгып калды. Жакынкы күндөрү силерге дагы көтөрүп барабыз. Сонун, демек сын пикирде кээде ыйлап эле жеңип каласыз. Кээде ыйлаймын, айландырып кетип калдым окшойт а, сен сурамай. Мактанып кеттим окшойт. Ооба, ыйлайбыз. Анан кээде жүрөгүңө катуу тие турган туура эмес комментарий болсо, чындыкты жазбастан чындык эмес эле асмандан алып жазып койсо албетте капа болосуң, туура эмес деп. Доска мамилеңиз кандай? Негизи достондо да адашпа деп коет да. Сиз достон адаштыңыз беле, же болбосо кандайдыр бир жабыр таттыңыз беле, же чыныгы достуктун даамын татып келатасызбы? Чындыгында, чынын айтайын, бул ачык. Мектепте окуп жүргөнүмдө жакын досторум болгон чындыгында. Анда жаш элек, жүрөгүбүздө бир дагы мындай көрө албастык, же болбосо мындай балалык бир таза аруу сезимдер болгон үчүн жакшы досторум болгон, дагы деле бар. Сүйлөшөм, катташам ушул күнгө чейин. Анан студент болуп уже иштеп калгандан кийин эмгектен өзүмчө бир ишти кармап, ошол өзүмдүн жолумду, нанымды таап кете баштагандан кийинкилерин айтсам, досум жок экен чындыгында. Ишеничтүү, ишенген кыз досум жок экен, бирок мындай жалпылап алганда, үстүрттөн алганда досторум көп. Кыз жигиттин ортосунда достук болбойт деп коет го. Агачы көз карашыңыз кандай? Кыз жигиттин ортосунда достук болбойт, эч Болбойт, качан болбойт. Ишеничтүү түрдө айтасыз. Ишеничтүү айтамын, жигит менен кыздын, аял менен эркек мындайча айтканда, ортосунда сезим гана болушу мүмкүн, сүйүү гана болушу мүмкүн, бирок достук болбойт. Бул менин оюм. Жеке оюңуз. Жеке оюм. Чындыгында жан дүйнөңүзгө берилип кеттик окшойт. Анан сиз ушул тең тайлашып бүгүнкү күндө Токтосун Тыныбеков атындағы филармонияда иштеп келе жатасыз да. Бул жерде негизи чыгармачылыгыңыз кандай болуп атат? Адамдардан сиз кандай кеңештерди угуп атасыз дегендей, бул инсандарга жеткендер дагы бар, жетпегендер дагы бар. Мисалы айта кетсек, Шахрат Талипова, Арзбек Бейдияров, Самаган Кочкоров, Диликмар Жолдошова дегенде бүт баары менен бүгүнкү күндө Динара Тилекова иштешип келатасыз. Эң кичинеси сиз, мисалга алсак да, эң кичинеси дегенде алар менен тең тайлашуу сиз үчүн оор эмеспи? Мен бул Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияга 2012-жылы келгенмин. Ошол жылдан баштап 8 жыл келатамын. Айтууга эле оңой. Ооба, айтууга оңой, бирок чындыгында анан ал убакта окуйт болчумун, студент болчумун, ырда жаздырбайт элем, ырдабайт да болчумун, оркестрда эле комуз ойноп гана отурчу элем. Анан ушул 2019-жылы айттым го, башкача кириштим чыгармачылыкка. Анан эми мен булар менен тең тайлашып деп айта албайм, себеби алардын кызындай эле мен наоборот алардан үлгү алып, ошолордой болсом экен,
ушул инсандар менен иштеп жатканыма, мисалы сен айткандай кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон менмин деген Шахрат Алипова, Арзбек Бедияров, Тиликмар Жолдошова, Самаган Кочкоров, Динара Тилекеева, бир топ айта берсең бардыгы залкар инсандар деп айта алам. Анарбай Райымканов агайым, алардын сын пикирин алып, алардын кеңешин алып, ошолордун жанында, ошолор менен бирге жүрүп бир сахнада жүрүү өзү мен үчүн чоң сыймык. Ошолордун деңгээлине жетейин деп тилек кылып, Кудайдан суранып иштеп келе жатам. Анан ошол жогорку сөзүңүздү айтып калдыңыз да, жүрөгүбүз назиктеп, анан бат-бат жүрөк сыгылуулар болуп турат дегенде, аны кантип жеңесиз жүрөк сыгылуун? Жүрөк сыгылуулар эми бизге ушул өнөр деген нерсени Кудайым берип койгон экен. Бүт нерсени ушундан чыгарабыз. Комуздан. Комуздан чыгарамын. Комуздун шору дегендей. Ооба, ушул комузум кучагыман түшпөйт, кайда болсо дайыма жанымда алып жүрөм. Чындыгында жүрөгүм сыгылып турганда жалгыз отуруп алып, өтө берилип ырдаган жагат. Ошондон Үнүңүздү бийик чыгарып бийик чыгарып, шунчалык өзүмдү мындай башкача жакта элестетип, бир ушундай чөйрөдө чыгып кетем да ошондой учурларда. Сонун. Анда келиңиз дагы комузду мактап калдык, анда жакшылап дагы бир чыгарма болсо, жалпы көрүүчүлөргө дегендей. Анда ушул кийинки чыгармам Арзбек Бедияровдун Кайра келчи каркырам деген чыгармасы. Arazdaşpay alıştaştık sebepsiz. Azırdağı bir men üçün tavışma. Arazdaşpay alıştaştık sebepsiz. Azırdağı bir men üçün tavışma. Gezim uşul gez, kaykı uçup kayra gelçi karkıram. Kadırına jeter gezim uşul gez, kaykı uçup kayra gelçi karkıram. Kaykı uçup kayra gelçi karkıram. Ой, азаматсызсың аке, сонун чыгарма болду. Чындыгында өнүңүзгө береке берсин. Айтсаңыз, ушул жолду тандаганда кээде өкүнгөн учур болду? Чындыгында бул кесипти тандаган өкүнбөймүн. Өкүнгөн учурум болгон эмес, чындыгында. Билбейм, мага жагат, өзүм сүйгөн кесибим. Мен музыкасыз өзүмдү элестете албайм. Мен сахнасыз өзүмдү элестете албайм. Мен мындан биягына, бул жагыначы. Эми сахнаны көрдүм, эл менен иштедим.
элге өзүмдүн чыгармаларымды тартуулап атам. Бул мен үчүн өтө бир бакыт десем дагы болот. Сонун алдыда кандай пландарды койдуңуз? Буюрса сондурларды жазыпсыз, жогоруда айтып калдыңыз, түрк элинин чыгармаларын аткардым деп. Шаңдуу чыгармаларды аткаргансыз, жаз тууралуу дегенде, мүмкүн алдыда клиптерди күтөбүзбү же кандай пландап атасыздар дегенде? Менде жаңылык бар өзү. Биз карантинден Айтпай аткам дебейсизби? дагы мактанып кетейин роза дейми. Бул ошол февраль айында ошол устатым Динара Тилекеева менен биргеликте ошонун кеңеши, ошонун жардамы менен Бишкек шаарына барып, Каны Казакбаев деген агайымдын Жалгызым сени сагындым деген ырына клип тартып келдик. Клип тартканбыз, карантин убагына туш келип калган үчүн монтажга кирбей аткан экен. Мен кече жакында сүйлөштүм, чыга башташты. Жоон айтты деп. Ооба, буюрса ошол кубанычымда чек жок. Чындыгында ошол клибим бүтүп калса, эфирден кетип калса, сөзсүз түрдө силерге алып барып, эфирден кетиребиз. Абдан сонун жаңылыктар менен бөлүшкөнүңүзгө сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Көрүүчүлөргө жандуу өндө сонун комуздун коштоосунда ырларды ырдап бердиңиз. Дайыма жашообузда жакшылыктар болсун. Мүмкүн сизде туугандарыңызга салам, дуалар болушу мүмкүн. Айтып калыңыз учурдан эфирден пайдаланып дегенде. Анда ушул эфирден пайдаланып, мени көрүп жаткан албетте биринчи күйөрманым, жаным биргем жаным апам. Апама салам жолдоп коеюн. Апаларыбыздын өмүрлөрү узун болсун, ден соолугу бекем болсун. Дайыма жаратканым өмүрлөрүн берекелүү кылып берсин. Бардык мени көрүп жаткан күйөрмандарыма, көрүүчүлөрүмө, жакын инсандарыма салам жолдойм. Бар болуңуздар. Чоң рахмат, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жашоодо жакшылыктар болсун, биз жакшылыктарда гана жүз көрүшө берели. Сизге чоң рахмат. Ал эми урматтуу достор, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Кийинки ишембиде өнөр көрсөтүүсүндө ар дайым жолугабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар.